Кыргызстанда бүгүнкү күндө коронавирус эпидемиясын жуктуруп алгандардын саны кайрадан өсүп баштаганы байкалууда. Айталы, коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын бүгүнкү 25 марттагы маалыматына караганда соңку бир күн ичинде вирустагы 106 адамдан табылды жана кечээден бери Кыргызстанда бул илдеттен 2 адам каза болгон. Ал эми вирус жуктуруп алгандардын көбү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда катталган. Мындан улам бүгүнкү күндө коомчулукта кайрадан 3 толкун башталат деген кооптонуу жүрүүдө. Бирок буга оорулардын алдын алуу жана санитардык көзөмөлдөө департаменти коркууга эч кандай негиз жок экенин, анткени мурунку жылга салыштырып караганда азыркы эпидемиологиялык кырдаалды куш деп айтууга болбой турганын айтышат. Ошол эле учурда аталган департамент кооптуу эмес деп көңүл сыртында да калтырууга болбосун билдирди. Жүздүн тегерегиндеги кырдаалды биз бул эпид кооптуу деп айтпай койбошубуз керек. Ар бир сан бул эпид кооптуу, анткени адамдан адамга жугат. Бул баягы жөтөл аркылуу гана, чүчкүргөндө, адам саламдашканда бул аба аркылуу жуккан үчүн, ошондуктан дагы деле болсо биз профилактикалык иш-чараларды эч убакта токтотуп койбошубуз керек. Бир жылдан бери бардык жарандарыбыз билип калды, кандай болгондо оорубашыбыз керек. Мамлекет тарабынан болгон күч-аракеттерди жумшап, бүгүнкү күнү бардык шарттар бар, больницаларда койкалар бар, дарылар бар, маскалар кенен сатылат, антисептиктер кенен. Ошондуктан бир гана адамдардын жүрүш турушунан гана мындай түзмө-түз байланыштуу да. Учурда коңшу өлкөлөрдө кайрадан карантиндик чектөөлөр киргизилип жатат. Ал эми биздин өлкөдө айтылгандай эле буга чейин Борбор калаада кайра карантиндик чектөөлөр киргизилиши мүмкүн экени айтылган. Бирок бул боюнча оорулардын алдын алуу жана санитардык көзөмөлдөө департаментинин дарыгердин айтымында республикалык штаб иштелип чыккан алгоритмге ылайык эми ар бир жергиликтүү бийлик карантин киргизеби жокпу, аны өздөрү чечет. Республикалык штаб бар да. Ошол штабтын чечими менен ар бир территориядагы ошол жердеги баягы руководство, ошол бийлик өздөрү чечет. Ошол жерде карантин киргизеби же ачык адамдар менен сүйлөшүп, ошондой бир иш-чараларды жасашабы, ошо кырдаалга жараша ар бир жергиликтүү бийлик өзү чечет. Ошондуктан бул жерде карантин киргизет же карантин киргизбейт деп бардык республика боюнча айтуу мүмкүн эмес, анткени алгоритмдин негизинде ар бир бийлик өзү чечет. Себеби дегенде кайсыл жерде бардык республикада азыр бирдей кырдаал эмес да, азыр Бишкекте жана Чүйдө гана мындай көрсөткүчтөр жогору болуп атат. Калган областтарда бизде көрсөткүчтөр аябай төмөн. Ал эми Кыргызстандагы медицина жаатына серепчилер бардык өлкөлөрдө вирус кайрадан күчөп жатканын, анын ичинде Кыргызстанда да кайрадан ооругандар саны көбөйүп, айрыкча бул ирет жаштар көбүрөөк ооруп жатканын айтышууда. Буга байланыштуу эксперттер кооптонуусун билдирип, өкмөт каражат жок деп сырттан жардам күтүп жатканын, бирок шайлоолорго каражатты таап алышат деп сынгалды. Анткени серепчилердин айтымында өкмөт эң биринчи кезекте мамлекеттик бюджеттен вакцинага каражат бөлүп, жок дегенде 3 миллион вакцина сатып алыш керек эле дейт. Ар кайсыларды акчаларды коротпой, эң биринчи бюджеттен ошо вакцинага акча бөлүп бериш керек. Сырттан күтпөй. Биз мына 3 шайлоого уже 1,5 миллиард сом кетирип атабыз да. Эми акча жок дейбиз, бирок шайлоого акча болуп атат да. Буга да акча табыш керек болчу. Ал биринчи жагы, экинчи жагы мындай саясат жагынан лобби кылыш керек да. Биздин жетекчилер, президент, премьерлер, алар мындай агрессивдүү жол менен сатып алыш керек. Компаниялардан, Кытайдан болобу, Россиядан болобу, кайсы жерден болбосо ошол вакциналарды, AstraZeneca болобу, ошолорду алыш керек. Ал эми аны менен катар Айбар Султангазиев акыркы күндөрү ооруканаларда койкалар толуп баштаганы айтылып жатканын, андыктан бул жолу кайрадан эле ооруканаларда орундардын жетишсиздиги маселе жаралышы мүмкүн экенин айтат. Ошондой эле учурда дары-дармектер жетишпүү деп айтылып келгени менен, бирок эгерде массалык оору күчөп турган болсо, ал жетпей бул дагы чоң көйгөй болорун эскертет. Анан мына дары-дармектер жөнүндө айтып атышат, запастар жетиштүү деп. Бирок алар санаганы мындай да, эми болгону 8000 койкадай бар. 8 расчет кылганда алар ошо 8000 койкага расчет кылат да. Ошого балким запас дарыларды алып коюшту. Бирок биз июль-августтарды көрдүк, күнүнө канча случайдан чыгып атты. 2000-3000ден ал мындай такталган. Билинбегендер канча болду? Күнүнө бир 10 миңдей деп эсептейли. Ошондо
бул запас дарылар жетпей калат. Ушул жагы бар да. Эми бир жагы жакшыраак бар. Азыр дарыгерлер кандай дарылоону билип калышты. Мурункудай өлүмдөр көп болбойт. Бирок ооруканаларда орун такыр калбай калса, анда сөзсүз кыйын болот да. Ал эми медицина тармагы боюнча дагы бир эксперт Бермет Бартабаса буга чейин деле өкмөт даярбыз деп айтып келгенин, бирок жыйынтыгында өкүнүчтүүсү даярдыгыбыздын жоктугунан көп жарандарыбыз бул дүйнө менен кош айышканын мисал кылды. Андыктан эксперт өкмөт жана саламаттык сактоо министри бул абалды эске алып, даярдыктарды күчөтүшү керек деп эсептейт. Анткени анын айтымында буга чейинки эпидемиологиялык кырдаал учурунда койкалардын жетишсиздиги маселе жаралып, ооруканаларда жеңил формада ооруган жарандар жаткан болсо, тескерисинче оор абалдагы жарандар койкаларда орун жоктугунан улам оорукананын сыртында көз жумган. Я настаиваю на том, что правительство, Минздрав должны обеспечить базовыми стандартами, базовыми медицинскими препаратами, медицинским оборудованием, тем же кислородом медицинским и так далее, подготовить врачей. Но если даже эти все действия уже знакомые, уже они могут повторить или там проследить, проконтролировать, все равно нужно иметь базы данных учета, например, сколько свободных коек в стране. Помните, в конце года наконец-то вот мы черный июль пережили без этой информации. Никто не знал, какая больница свободна, какая больница может принять, куда вести пациента, госпитализировать. И получились противоречия. В больницах лежали с легкой формой или бессимптомные пациенты, а тяжелые пациенты умирали на крыльце больницы. Ошону менен катар Бермет Бартабаса өлкөгө келген вакцина боюнча кеп козгоду. Анткени ал учурда бизге келген вакцинанын кооптуулугу же эффектүүлүгү барбы, ага эч ким кепилдик бербесин айтат. Буга себеп өлкөгө келген вакциналар боюнча жарандардын толук маалыматы жок болгондуктан кандайдыр бир кооптоону бар экенин жашырган жок. Андыктан ал жарандарды мажбурлап вакцина алдырышына каршы экенин айтты. Сейчас никто не дает гарантии по безопасности вакцин и по эффективности. Никто не дает гарантии, она сработает или не сработает, она выработает иммунитет или не выработает. Вот эти даже антитела, если выработаются, они надежные или ненадежные, они защитят от COVID или нет, от новых штаммов защитят или нет, никто не знает. И все производители до сих пор вот этих финальных отчетов не предоставили, финальных публикаций в научных журналах не предоставили. Они только рекламируют, только объявляют и все. А последствий никто не знает. И кто будет отвечать за последствия, тоже никто не знает. Кто будет отвечать? Производитель? AstraZeneca, Pfizer будет отвечать, Гамалея институт будет отвечать, или страна, которая дала гумпомощь, Китай там, или Россия, или там Евросоюз, кто будет отвечать? Или правительство наше будет отвечать, или врач лечащий будет отвечать. В итоге виноватых найдут, и байкуштары, козлы отпущения будут медики. Ал эми так ушул вакцина боюнча бүгүн парламентте дагы маселе көтөрүлүп, анда эл өкүлү Тазабек Икрамов коронавируска каршы вакцинаны биринчи кезекте премьер-министр, анын орун басарлары, саламаттык сактоо министри жана депутаттар алыш керектигин айтты. Ал Тургай Икрамов өкмөт мүчөлөрүнүн вакциналып жатканын түз эфирде элге көрсөтүлүшүн талап кылды. Көрүп атабыз да, интернеттерден же болбосо угуп атабыз бардык жерден, башка өлкөлөрдө алганда адамдардын ден соолугу начарлап, керек болсо өтө каттуу начарлап өлгөнгө чейин барып аткандарын да көрүп жатабыз да. Ошондуктан бул каяктан келген препарат бизге, вакцина каяктан келди? Ошо боюнча түшүнүк берсин. Андан сырткары баасы канча турат? Бекерби, бекер эмеспи? Андан сырткары ушуну вакцинацияны алып атканда эң биринчи мен айтат элем, саламаттык сактоо министрлиги өзүңүздөр түз эфирден, прямой эфирден өздөрү баштаса вакцинацияны алганы. Ошо эле премьер-министрден баштап бардык жетекчилер, ошо эле депутаттардан башташ керек. Белгилей кетсек, Кыргызстан коронавируска каршы жапырт эмдөөнү 29 мартта баштаган жатат. Ал эми алгачкылардан болуп вакцинаны министр Алымкадыр Бешеналиев өзү алары айтылды. Ал эми президент Садыр Жапаровдун антителосу бар болгонуна байланыштуу вакцинациядан өтүүнүн зарылчылыгы жок экени маалымдалды. Ошондой эле биринчи кезекте Бишкек Ош шаарларында жана Чүй облусунда кызыл зонада, бетепканада, тез жардамда иштеген медицина кызматкерлери, мугалимдер жана күч органдарынын өкүлдөрү эмделери айтылды.
Ал эми эмдөө ыктыярдуу негизде атайын ачылган пункттарда жүргүзүлмөкчү. Бул үчүн кытайлык Sinopharm компаниясы чыгарган вакцина колдонулат. Ал 75 000 адамга эсептелген 150 000 доза вакцина Кыргызстанга 19 мартта келген. Эске салсак, Кыргызстанда 2020 жылдын март айынын этегинде башталган коронавирус эпидемиясы июль айында курчуп, көп жаран каза тапкан. Ал эми оорунун экинчи толкуну октябрда башталып, соңку айларда вирусту жугузуп алгандардын саны кыйла азайган жана күнүнө 30га жетпеген бейтап катталып жаткан. Бирок 24 мартта бул көрсөткүч соңку кезде алгач 100дөн ашып, буга байланыштуу айрым адистер эпидемиянын 3-толкуну башталганын айтып, кооптонуп жатышат.